Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Бүгүнкү сабагыбыз Google документ менен кантип иштейбиз. Google документ менен иштеш үчүн биринчи кезекте аккаунт ачып алышыбыз керек. Аккаунт ачкандан кийин бизде мына жерде 9 чекит болот. 9 чекиттин жанына кирип, мына Google дискке киребиз. Google дискке киргенибизден кийин бизде мен мына көптөгөн документтерди сактап койгонмун. Google дискке киргенден кийин могул жерде создать дегенди басабыз. Создать дегенди басканда бул жакта Google документы деген чыгат. Бул жака киргенибизден кийин бизде могул жакта Word программасына эле окшош болот. Бул жакта менюлар сапчасы бар, могул жакта инструменттер панели болот. Андан кийин бул Wordко окшоп туруп эле иштесеңиздер болот. Мына жерден шрифттердин размерин чоңойтуп, кааласаңыз мына жерден цветтерин өзгөртсөңүз болот тексттин. Бул жактан текст редакторлоп алсак болот. Бул жактан мына птичка, галочкаларды коебуз. Бул жактан нумерация коюп туруп иштесек болот. Бул программанын дагы бир артыкчылыктуу жери мына инструменты дегенге киребиз. Киргенден кийин могул жакта голосовой ввод деген бар. Голосовой ввод дегенге кирип, бул жерден могул жерди басабыз. Нажмите кнопки говорите дейт. Ушул жерди басып туруп, орусча сүйлөйбүз. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на общем собрании работников. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. Ушундай кылып туруп сүйлөп кете берсеңиздер, сиздин сөздөрүңүздөрдү автоматтык түрдө жазып кете берет. Мына микрофонду өчүрүп коеюн. Англисче, орусчаларды жакшы жазат, кыргызчада бир аз кыйналып каласыздар. Ошон үчүн орусча менен англисчени жазганда ушинтип сүйлөп коюп туруп, бул программаны иштетсеңиздер болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.